Эфирибизде алдыгара улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр, Эндес телеканалында сизде көрүп жаткан Таң шоу теле берүүсү. Ал эми бизнес студияда дагы бир өзгөчө коногубуз бар. Тааныштырганга даярбыз. Ырчы, обончу, маданиятын мыкты кызматкери, комузчу Азиз Батыров бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман менен. Рахмат. Кандай келдиңиз? Келиңиз алгач эле кыргыз эли менен амандашабыз. Урматтуу агайын туугандар, барыңыздар менен ушундай НТС телеканалы аркылуу түз эфирде байланышып турганыбызга абдан кубанычтамын. Барыңыздарды кутман таңыңыздар менен демекчимин. Барыңыздарга чоң салам. Саламатсыз. Көптөн бери эфирден көрө элекпиз сизди. Каяктарда жүрөсүз? Мен негизи көптөн бери чынында эфирлерге келбей атам. Негизи анткени жумушубуз аябай көп. Бошогонго да мындай биз эми өкмөт колунда иштеген адамдарбыз да. Анан биз таңда барып жумуш ордубузда болушубуз керек. Анан өзү ан сайын биз концерт болуп башка болуп деле сураны берип бетибиз түшүп калды, уялабыз чынында. Анан ошондуктан 1-2 жылга ушундай бир эме кылып аткам да, негизи тыныгып алайын деп. Анткени өзүбүз дагы үй салып бир аз чарчап атам чынында. Тойго араң жетип барып атабыз го. Биз болбой эле чакырдык. Сөз түрдө эл сүйгөн ырчыларды биз улам чакырып турсак болбосо. Албетте, келип бергениңизге терең таазим этебиз. Рахмат. Ушундай чекке калпай келип бергениңизге. Анан кандай жаңылыктарды ала келдиңиз бизге? Жаңылыктар эми жакында эле ошо той учуру болсо дагы мен ошо клип тартканга да жетишип атам арасында эми. Ошол акындын ашыгы деп Баян Акматов агабыздын сөзөбүнө таандык ырды аткардык эле. Ошолорго клип тарттым. Эң негизги жаңылыгым болсо эмнегедир менин акыркы учурларда мындай режиссердук немелерим ачылып атат да, сценарий жазып клиптергечи. Анан ал клиптин режиссеру өзүм болдум. Өзүм сценарий жазып көрдүм. Атайын мындай сынга коюп көрсөм, элдер жакшы мындай сценарий жакшы болуптур деп колдогондор көп болду да. Анан кимге жазырдың сценарий деп сураса, мен дегенден аябай уялдым да башындачы. Анан мен десем азыр бирин-серин кесиптештер арасында мага да жазып бер деген бир сунуштар түшүп атат. Ошон үчүн НТС аркылуу дагы бир өнөрүмдү айта кетейин деп атам да, ошо жаңылыгым сценарий жазуу боюнча кайрылсаңыздар болот депчи. Эртең жаңылыктардан чыгат экен да, Азиз байке режиссер болуп кетти деген суроо келген э. Албетте тамаша, эмнегедир келип калды да, бир илхам келип калды. Таланты жашырып болбойт. Жигитке жетимишөнөр аздыктап дейт. Балким бул дагы чыгармачылыгыңыздын дагы бир үстүнкү тепкичке көтөрүлдүгүңүз десек болот. Албетте негизи токтобош керек, чыгармачылыктагы изденүү керек. Мен ошол токтоп калбайын деп албетте аракет кылам колуман келишинче. Биз эми ошол багытка атайын окудук. Ырчы болуу үчүн биз өзүбүздүн жаштыгыбызды деги эле мындай профессионалдуулуктун аркасынан түштүк десем болот. Биз көчөдөн эле шоколад жегим келип атат деген ырларды ырдоо менен эмес, биз хайп үчүн эмес мындай айтканда, биз ушул чыныгы биз чыгармачылыктын жолуна түшкөнгө аракет кылдык. Устат күттүк, бир окудук атайын ушундай окуу жайда. Ошол үчүн эми муну таштап коюу мүмкүн эмес да. Ушунча окуп, ушунча мээнет кылып, токтотуп коюу бул биз үчүн туура эмес деп ойлойм. Ошол үчүн билген билимимди келечек муунга өткөрүп берүү бул менин милдетим деп ойлойм. Билген насаат терме, санат, ошондой эле дастандар, элдик ырлар боюнча деги эле баардыгын келечек муунга өткөрүп берүүбүз керек. Анткени биз үйрөтпөсөк, билип туруп биз үйрөтпөсөк, бул кыргыз салттуу музыкасы улануусу бир аз токтоп калат деп ойлойм да. Ошондуктан ар бир салттуу музыка алып жүрүүчүсү сөзсүз шакирт тарбиялоосу милдет деп ойлойм. Биз сыртынан эле көрүнөт да, ушундай талантты таптаган, өнөрдү аздектеген адамсыз, комузуңуз эч качан колуңуздан түшпөй, анан чыгармачылыкта ушунча жылдан бери жүрөсүз, азыр айтып атпайсызбы, көчөдөн шоколад жейм деген сыяктуулар чыгат депчи. Балким сизде профессионалдан сын пикирдейсизби же ой пикирби ушундай жаштарга? Эми мен кесиптештерим арасында мисалы да баардыгыбыз эле нан табалы деп чуркап жүрөбүз, чынында эле баарыбыз аракет кылып атабыз. Мен эч кайсы ырчыга бир өйдө ылдый немем жок да, сен мынау ырдап атат деп сынагандан да алысмын. Баары да өзүнүн арабасын сүрөө эле жүрө берсин, бирок эми
ырчымын анан мага боло берет экен деп эле маанисиз ырларды ырдай бербешибиз керек да. А мен момундай ана шоколад жем келип атат, арыктын боюна бардым эле челегим түшүп кетти деген ырларды ырдай берсек анда эмне деген маани калат? Биз улуу элдин балдарыбыз да. Ал тетеги зарубеж деп коебуз. Алар ошентип ырдай берсин, алар ошентип ачык-чачык кийине берсин. Алар алардын деңгээли ошол демек. Биз кыргыздын тарыхында деле карагыла, мындай кандай кийинишкен, кыздарыбыз кандай кийинген, аталарыбыз кандай кийинген. Эми айтпайм ошентип элечек кийип, момтип деп, эми азыркы заманбап кылып тиктирип деле кийсек болот го ошолорду, өзүбүздүн саймаларды сайдырып дегендей. Эми аябай мынтип эми обон бузбай бир эле кыргыз салттуу музыкасын ырдашыңар керек деп айтпайм. Анткени ошол эле чыгармаларды заманбап стилде жаздырса болот. Өзүбүздүн эле чыгармалар. Мисалы мен Мирбек Атабековдун чыгармачылыгын кээде колдойм да. Мисалы анткени мөлмөлүмдү аябай заманбап кылып, сонун кылып аткарган. Мага жагат. Мисалы жанакы эле жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген кандай керемет. Ошол сыяктуу бир немелерди иштеп чыккан жаштарга көңүл бурам да, азыркы ушундай өнөр адамдарына. Бардыгы эле кесиптештериме маанисиз ырлардан качуубуз керек экенин, ар бир ырыбызда сүйүү болобу, ошондо деле ар бир угарман угуп өзүнүн ошол сүйүүсүн эстесин. Анан жаным мен сени тиги окшотом, сен ромашкамсың дей бербей кечке эле маанилүү чыгармаларды ырдообуз керек экенин урматтуу кесиптештеримен суранаар элем. Азамат. Жана сөз башында негизи ушул ырларды, салттарды сактап калуу үчүн сөзсүз түрдө шакирттерге өткөрүп беришибиз керек дедиңиз. Анан азыркы учурда канча шакиртиңиз бар, канча шакиртти тарбиялоодосуз? Эми биздин өнөр канабыз негизи мына 2000 адашпасам 2012 жылдан бери уланып келип атат. Мен ушул комуз сүрөтү боюнча атайын өнөр кана ачып, мурда ар жерден көчүп тияктан кууп жиберсе бияка барып өзүмдүн имараттарым жок болчу. Учурда ошол номер 93 мектеп директоруна ыраазычылык айтам. Бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк түзүп берген Арча Бешикте. Анан ошондой эле номер 100 мектептин директору дагы бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Анткени окуучулар ушундай көчөдө жөн эле жүрбөстөн же телефонго кирип кетпестен ошо комуз үйрөнүүсүнө, өзүнүн убактысын текке кетирбей ушундай бир пайдалуу ишке жумушоосуна чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Ошол үчүн учурда биз ошол 2 мектеп менен иштешип атабыз. Бирөөсү туңгуч тарапта, Орхи Мураста, бирөөсү Арча Бешикте. Анан учурда биздин шакирттерибиз 200дөн ашык, 300гө жакын да. Анан ошол окуучулар болсо кызыгуусу күндөн күнгө артып, ошондой эле жаңы окуучулар келип кошулууда. Ата-энелери жетелеп келсе кубанам. Мен балам комуз үйрөтчү, ырдаганды үйрөтчү десе, ошондой ата-энелерге ыраазы болуп калам да. Бизди ким алып барды эле, бизди эч ким алып барган эмес, антипчи биз өзүбүз алдап качып үйдөн өзү ушинтип барчубуз да. Азыркы ата-энелер ушул Бишкектин ата-энелерине деп айтсам туура болот. Шагын сындырбай баласын ушундай бир ийримдерге беришет. Ошол үчүн буюрса бириси болбосо бириси арасынан тандап балага жугат да. Ошол үчүн баланы телефон чукулатып үйдө жаткыргандан көрө ийримдерге берүүңүздү сунуштаар элем. Негизи адамдын кызыгуусу күн сайын өзгөрүп турат да. Бүгүн бир нерсени жасаган келсе, кызыгын качып, эртеси башка нерсени жасашы мүмкүн. Ошол кичинекей балдардын талаптары, кызыгуусу кандай болуп атат бул өнөргө? Балким таштап салгандар бар. Бар, албетте. Мисалы аябай окутуп 1 класстан 8-9 класска чейин окутасың, анан алар уже мына переходный возраст келип калып, кыздарыбыз балдардан уялып калат, балдарыбыз болсо кыздардан уялып калат. Бирөө бир аз шылдыңдап койсо таштап койгон учурлар болот да. Ал туура эмес албетте. Ушунча мен ичим күйөт да, кээде ушинтип 9 жыл, 8 жыл окутуп, аларды мен 1 класстан окуткан болбосо таштап койгондо чындыгында таарынам. Бирок мурда мен ата-энесине чалып, таштабасын деп айтып, ата-энеси кайра алып келип, байлап алгандай эле мамиле кылат элем чынында. Бирок учурда мындай
асаны кетсе сөнү келет дейт го. Бири кетсе экинчиси келе берет. Арасынан бирөөсү болбосо экинчиси чыгат сөзсүз. Ошондуктан кеткендин ордун толуктайбыз албетте. Бирок ушул өнөрдү таштаган окуучуларым кетсе чынында жүрөгүм канап калат. Демек, бул салттык музыканын келечеги кең, Албетте. Салттуу музыка өлбөс, өчпөс чыгармалар да. Булар эч качан өчпөйт. Муундан муунга ошол устат шакирт өнөр канасы аркылуу өтөт албетте. Анан мунун биринчиден тарыхы өтө чоң. Жана азыркы учурда эле азыркы салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр келечекте бурса чоң тарыхка калат. Албетте. Ошон үчүн өлбөйт. Жана айтып калдыңыз, бизди ата энебиз алып барган эмес, өзүбүз качып барчубуз деп. Негизи эле бул чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Мен мындай да, мен деген бала кезден бирөөдөн өткөн талант. Жок, мен тууган ургумда жок го дейм. Мен бала кезден эле ырдачымын. Ырчылар телевизордон чыгып калса, мен аларды турап, бийлеп, ал кезде өлө эстрада болчумун деп коюмбу. Өлө моомдой ырчы болчумун кичинекей бала кезинде. Бирок комуз ырлары телевизордон чыгып калса, мен жармаша калчумун да, кетпей карап турчумун. Ошентип комузчуларды көрүп шыгым ачты. Ал кезде бизде интернет жок эле, телефон жок эле, убактыбыз кенен эле андай нерселерге. Анан ошентип атып мындай ырдачымдан кошуналар дагы ырдасаң деп кайра суранышчу да. Мен учурдан ар дайым айткым келет бир нерсени. Көп айта албай калам да, эсимден чыгып калат. Азыр эстеп кеттим, айтып коеюнчу. Урматтуу мен бала кездеги кара сул кошуналарыма да, мен түнбү, күнбү 2-3 чейин этажка дом да, мына этаж 5-6 кабат болуш керек жана аябай эл көп жашайт ал жерде. А мен жер тамда жашайм, бет маңдайында мындай астына отуруп алып кыйкырып ырдачумун да. Элестетип атасыңарбы? Бир да кошунам чыгып, ай Азиз, тажаттың бизди. Тажаттың бар кирип уктатчы бизди деп. Анткени жай мезгил, мисалы, айнектерин ачык укташат. Мени бир да бирөөсү шагымды сындырган эмес кошуналарымды. Ушундай керемет Пушкин көчөлүк кошуналарым өтө керемет адамдар. Ошолор мени сындырбагандыгы үчүн балким мен ушундай. Тескерисинче алар мага бата беришчи чыгып. Убагында сындырбаган үчүн азыр сыймыктанып отурушат го. Бата беришчи мага деген акча кыстарып салышчу. Сонурдап атасың деп, болбосо эки эле чыгарма менен. Аны мен 200 жолу кайталап ырдап, неме кошуналарымды таттуу уйкуга жөнөтөт элем деп коеюн. Ошон үчүн ушул деңгээлге жеттим деп ойлойм. Биринчиден жараткан, анан ата-энем, анан ушундай бир мыкты кошуналарымдын ак батасы менен ушул деңгээлге жетип отурам. Ар тараптан колдоо тапкан. Демек, мына калдайган кыргыз элинин баласы болдум ошол баталар менен. Ай азамат. Келиңиз, биздин көрүүчүлөр дагы күтүп калды окшойт, комузуңузду көрүп качан ырдап берет экен деп. Кайсы чыгарма болсун сизден? Жанагы ырчыларда болуп, я не в голосе деп коюмбу. Я не могу петь депчи, бирок чынында аны түшүнүш керек. Таңда үнүбүз жабык болот. Кантсе да аракет кылайын туугандар. Мен Жаныш Кочкоров агайдын Эсиндемин деген чыгармасын карап берейин. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым деген кези менин өнөрдүн өргөжола алиң узак. Өнөрүм сүйгөндөрдүн эсиндемин. Буркурап боздой бербе сезимдерим, будан ат болуп чабар
қаласын баламасын қай бир өлөр барқымды білгендерден есіндемін. Қайғырып қапаланба сезімдерім, тағдырға башым деген кезіменен қаласын қаламасын қай бир өлөр қадырын білгендерден есіңдемін. Ақ қалпақ қырғыз елден ақ самайын елерден есіңдемін. Баракелде, қол чалар болсын, азаматсыз. Бұл ойығын үніңіз өшпесін. Жан менен ұғу, аябай сон екен, ә? Жүрегі жетет демекші. Ооба. Бұл нәрсеге көп болды. Бирок мен кайра эле сизге бир суроо бергим келет. Фонограмма бизге тыюу салынган. Азыркы учурда ошол нерсе кандай болуп атат? Ишке ашып атабы ушул нерсе өзүн? Ишке ашып атат окшойт. Негедир ырдап эле жүрүшөт, бирок дагы эле депчи. Мындай да, ийнелерим, карындашымсыңар, мына бул фонограмманы бизге тыюу салууна кереги жок негизичи. Мен министрликке деле суранат элем да. Анткени биздин кыргыз эл караңгы эл эмес. Ким фонограмма ырдап атат, ким жанды ырдап атат, аны түз эле билишет. Кыргыз эли бийик эл. Фонограмма ырдаган ырчы менен жанды ырдаган ырчыны түз эле айырмалап коет ырдап атканда, туурабы? Фонограмма ырдап аткан ырчы ал өзүнүн жолундагы ырчы. Мейли ал бизден гонорары көп алып аткан чыгар, мейли бетин боюп, кирпигин чаптап, чачын улап алган чыгар, бирок баары бир анын деңгээли ошол бойдон калат. Неме ага кереги жок болчу чынында. Бул фонограмма деген, негизи фонограмма деп мен мындай түшүнөм да. Фонограмма бул менин үнүмү сиз ырдасаңыз фонограмма. Өзүмдүн үнүмө өзүм ырдаган бул плюс деп айтылуу керек. Ошондо туура болот. Фонограмма деген сөз бирөөнү бирөө ырдаган фонограмма деп айтылышы керек деп ойлойм. Ошол үчүн учурда мен ырдабадым фонограмма, мен алысмын фонограммадан дегенден алысмын. Ырдаганмын, кээде ырдаймын мен дагы. Анткени ал жерде аппаратура дал келбейт. Чынында мындай ырдасаң алып бербейт, мындай бир тойлорго барганда кээде аппаратурасын начар болот. Бирок мен бардык эл билет, 99% жандуу ырдаганга аракет кылам. Кээде фонограмма ырдасам мындай гонорарыбызды алып атып аябай уялам да. Мен алдап койдум деген сыяктуу болупчу. Ошол үчүн колуман келишинче жандуу ырдаганга аракет кылам. Анан фонограмманы алып коюу кажет жок. Ырдай беришсин, ырдагандар ырдасын. Ага эч бир каршылыгым жок. Бардык адам өз окатын кылып атат, бир гана ар ким өз деңгээлинде болот. Ошол үчүн неме филармонияга барып атабыз, ырдап атабыз, жандуу ырдап атам. Мисалы, спорт ордосуна барып атабыз, тыюу салыптыр, жандуу ырдап атабыз. Биз андан качпайбыз. Ырдай беребиз, неме кылыпчы. Ошондуктан фонограмма канчалык деңгээлде иштеп атат деп билбейм, бирок негедир берин серин мен таанаган паланча түккөнчө ырчылар филармониядан көрүнбөй калышты. Ошону айткым келет. Анан азыркы учурда билесиз, күз мезгили, анан той топурларда көбөйүп кетти. Өзүңүз айткандай бошоп айтам дейсиз, тияктан бияктан. Анан үй бүлөңүзгө убакыт бөлүп атасызбы, негизи кандай болот? Албетте. Үй бүлөмдү багайындап чыркап жүрбөймүн негизичи. Ошол негизи элге берсин, элде болуп бизге берсин деген кеп бар го. Той топур болгону жакшы. Мына карантинде
үйдө жатып той болгону жакшы экен деп калбадык. Мына байкасаңар, карантинде үйдөн чыкпай көп нерсе минуска кетти. Той аркылуу базарда нан саткан апаларымдан өтпөй калдым айтканда. Конфет печеньялар өз өтпөй калды. Деги эле бул той бир гана ырчылардык эмес, бир эле биз пайда көрбөйбүз бул тойдон. Ошол жерде официант жаштар көрөт. Туурабы? Ошол жерде администратору бала чакасын багып атат, сүрөткө тарткандар акча таап атат, анан ырчылар палан жага келди, анан мындай келди деген деле туура эмес. Ар бир ырчынын өзүнүн оокаты бар. Биз Кыргызстандык ырчылар мына мени кесиптештерим эле колдойт. Биз эң аз гонорарга чыгабыз. Чындыгында. Мына кошуна Өзбекстан, Казакстанга баргыла, кеминде бир ырчы $4000 чыгат. 2 ырдаганына. $4000 не деген акча? Биз $200 же $100 деп мисалы ушундай кылып коюшат чыгар, неме кылып. Ошондо да кымбат, анан ырчылар жыргап атат, оозун деп ачып койсо эле акча келип атат деген сөздөр болот да. Мурда мени түшүнбөгөн бир айрым тең туштарым ушинтип сүйлөшчү. Кудайга шүгүр, көптөн бери укпай калдым мындай сөздөрдү. Балким чыгармачылыгым түшүнүп калды. Ошондуктан бул той болгону жакшы экен. Бир эле бул той ырчылардын пайдасына эмес, ошону эсиңиздерге алыңыздар. Бул той аркылуу жалпы ошол жерде эмгек кылган жамаат пайда көрөт. Бала чака багат, үйүнө сүт алып барат, нан алып барат дегендей. Ошонун катарында мына биз дагы өнөр адамдары алып барабыз. Ошо тапканыбызды, бала чакабызды багабыз. Кудайга чексиз шүгүр келтирем. Өнөр бериптир, үн бериптир. Кудай ошол элдин баласы кылганына чексиз шүгүр кылам. Ошо тойлордо кызмат кылып, бала чакабызды ак эмгектен багып атканыбызга да шүгүр кылып атам. Жана интервьюнун башында айтып кеттиңиз, 1-2 жылдай тыныгып ала турсамбы деп. Кандай болуп калат чыгармачылыктан? Мен эми тыныгуу дегенде чынында мындай эфирлерден бир аз кетип турам. Анткени чынында мен үй салып атабыз деп атпаймынбы? Биз бүт эле үйдө эле жашап атабыз да, мен айткан. Анан жетишпей атам, такыр жетишпей атам чынында. Мен ал жанагы кесир сүйлөп, өзүмдү көтөргөндүктөн эмес. Мени барып эгер ишенбесеңиздер көрүп келиңиздер, Айсбайке. Болду, сиз чакырбай турабыз деп каласыңар го деп. Ошондуктан эми мен моментте баардыгын токтотуп салбайм албетте, бирок көп мындай басымдуу бөлүгүнөн токтоп турам, буюрса. Амандык болсо дагы көп нерселер кылабыз да. Демек ал тыныгууну эми аласыз. Эми пландаап жаткан. Ал тыныгууну баштап салдым эле, бирок бул карындашыбыз бузуп салды дейсизби? 1 айдан бери жазып, мен ар нерсени айтып көрдүм. Карындашым, мен аяктамын, мен бияктамын деп, бирок өтө ушундай болуш керек. Мындай чакырчу адамын чакырам десе, ошентип чакырат. Анан карындаштан уялдым чынында, бул келбей коюудан уялдым. Ошондуктан бүгүн баардык нерсемди таштап, негизи НТС каналы менен бала кезден жакшы иштешип, НТС каналы менин чыгармачылыгыма көп өбөлгө түзгөн жакшы каналдардын бири мен билгенден. Ошондуктан НТСте мен качууга да мындай немем жок да. Ошол үчүн НТС менен иштешип, чыгармачылыгымды колдогон каналдын бири болгондугу үчүн дагы мындай эч бир неме кылбайм. Жениме тиген каналдар менен мен мындай эле деп. Келиңиз НТС деп калып, ушул НТСтин жамаатына дагы бир чыгарма болсун, НТСтин урматына. Макул, анда НТС үчүн ырдап берейин, Анда бир шаңдуу ырдан ырдап берейин, НТС каналдын урматына, НТСтин сулуу кыздары үчүн казак элинин ыры карындашым деген чыгармачылыкка ырдап берейин. Ала тоонун козубагы магдыраткан ай, карындаштын кабагынын ачылмаган ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Көккөнөктүн этегинин
жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Кесе толу кымызынын ачылмаган ай, карындаштын жүрөгүнүн ачылмаган ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, карындашым ай, карындашым ай. Ай, азаматсыз. Үнүңүзгө береке. Эми гүлүм тура калып билейин деди эле. Ооба, бүтүп калды. Пландар тууралуу сүйлөшпөйбүз. Азыркы келечекте пландарыңызды? Пландарым буюрса, мен концерт бергениме да 4 жыл болуптур. Буюрса, чоң деңгээлдеги 100% жандуу үн менен ырдачуу, терме санаат дегеле мындай элдин унутулуп бараткан дастандарын кошуп бир концерт берген турам. Бул ошол жаз айларына план кылып атам, чынында. Өзүмдүн шакирттеримди кошуп албетте ушундай бир концерт берейин деп турам. Анан концертке учура даярдык. Бирок жакын арада мен ушул мага жакшы болду. Негизи устатыбыз Роза Манова эжеке да 28-29-да концерт берет филармонияда. Анан ошол концертке мен чогуу репетиция кылып атып, мен дастан айтам, ал концертте Курманбек дастанынан үзүндү айтабыз. Анан мага опыт болуп атат да, дагы да бир концертке даярдыгым жакшы болуп ашып атат. Анан жоопкерчилигим ошол дагы ошо жоопкерчилик сезип атам да. Концерт берүү чынында оңой эмес. Концерт мындай барып ырдап коюу гана көрөсүңөр го мына немеде. Анын аркасында свет менен иштеш, эл менен даярдык, анан рекламага бересиң, тиги бул аябай көп өзүнүн түйшүгү бар. Ошол үчүн бардыгын мен алдын ала даярдап алайын деп атам да. Концертке жакын калганда чуркап калбайчы. Азыр ошол менеджер, администраторлар менен иштеп атабыз. Ошол негизги чоң планым ошол. Анан эми буюрса аман эсен үйүбүздү бүтүрүп алсак, анан чоң той берем буюрса үйүмдү кошуп, баардык жакшылыктарымды кошуп, ага да бир жакшы той берем буюрса ниет кылып. Негизи эле менин пландарым ушундай бир жакшылыктар эле да, негизи жаңы чыгармалардын үстүндө иштөө. Жакында бир термелерди жаздырдым. Аларды жакында элге жарыялайбыз. Бир эле жана өзүм айткандай, бир эле мына салттуу музыка деп аракет кылбай, мен жаштар үчүн чын азыраак эмгек кылат экенм. Байкасаңыздар, мен жанымдагы тең туш ырчылар, алар ырлары жаштар үчүн. Алар менен көбүнчө жаштар мамилелеш, интернет колдонуучулар мамилелеш. Мен болсо көрөрмандарым асыл апалар, аталар, мээримдүү ата-апалардын батасын алган баламын. Бирок мен учурда жаштар үчүн да көңүл бурайын деп, эски ырларды өтө эле заманбап кылып ырдаганы турам. Жакынкы бир айдын ичинде устатыбыздын концерти өтсүн, андан кийин жаздырып баштайм. Ошол негизи жакшы пландарым ошол. Сонун экен, бардык ниеттер, пландар ишке ашышына тилектешпиз биз. Концертиңизди жаз айлары көрүп калат турбайсызбы? Концертим жаз айларында Улуттук филармонияда болуп өтөт. Ошого сиздер чакырам депчи, буюрса келесиздер. Буюрса сөзсүз түрдө. Сизге бөлүнгөн да убакыт аяктап баратат. Бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Биринчиден ошол кыргыз элинин комузун аздектеп жүргөн, кыргыз салттуу музыкасын алып жүргөн жаш өнөр адамы катары, кыргыз элинин уулу катары баарыңыздарга башымды ийип таазим кылам. Сиздер менен НТС телеканалы аркылуу жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Кыргыз элинде жалаң жакшылыктар болсун. Ар дайым ушул кыргыз элибиз алдыга умтулуп, алдыга жылы берели, эч артка кетпейли. Кыргыз элинде согуш болбосун, эч бир жамандык болбосун. Дүйнө элинде дагы болбосунчу. Баары ушул жүрөк ооруткан видеолор чыкпай, жалаң той аштарын, жакшылык майрамдарын көрөлү, бейпил турмушта өмүр сүрөлү. Учурдан пайдаланып НТС телеканалына жана
сиздерге ыраазычылык айтам. Ар дайым мен ушундай бизди эл менен түз байланыштырып жүрөрүңүздөр, тунук эфир каалаймын. Чоң рахмат. Таң эрте биздин эфирге келип жандуу үн менен ырдап сонун куруп берген бизде маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, обончу, комузчу Азиз Батыров агабыз болду. Сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик сизге. Рахмат Алтындар. Үйүңүздү эртерээк бүтүрүп, жакшылыктарды, тойлорду эртерээк баштап, бизди дагы чакырганды унутпаңыз. Сөзсүз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизде алга улантабыз. Бир канча тыныгуудан соң сиздер менен кайрадан көрүшөбүз. Бизден алыстабаңыздар.